Чек айылынын тургуну Нургүл Кабылова 2023-жылы социалдык келишим долбоору аркылуу 100 000 сом өлчөмүндө каражат алып, чакан тигүү цехин ачкан. Учурда ал Нур Текстиль аттуу өз брендинин негизинде кыздын себин, шейшеп, кийим-кечи сыяктуу буюмдарды тигүү менен алектенип келет. Нургүл айым учурда кошумча жумуш орундарын түзүүгө да жетишкенин айтат. Буга чейин көйнөк, септерди тикчүүмүн, азыр энди болушча мына ушул шейшептерди тиккенге басым жасап атам. Кошумча билим алдым бул үчүн. Анан мындай жеке брендимди өнүктүрүү үчүн ушундай пакет эмелерди чыгарып, пакет составниктерди чыгарып, Instagram баракчаларын ачып, болушунча ушул онлайн сатуу тармагы аракет кылып атам. Анан бул товарларды мен Москвага жөнөтүп атам. Москвага жөнөтүп, Түменге жөнөтүп атам. Болушча ошол жактан заказдар жакшы келип атат. Мониторингтин алкагында жарандардын ар бири менен жеке баарлашуу жүргүзүлүп, аларга берилген каражатты кандай максатта колдонгону, бизнес-пландын канчалык деңгээлде ишке ашканы жана учурдагы жыйынтыктары тыкыр талдоого алынды. 200 000 чейин кредит алсаңыздар болот. 3 жылга 5%. Проценттин мамлекет төлөп берет. Сиздер 200 000 чейин алып туруп ушинтип бизнес баштасаңыздар да кошумча кеңейтсеңиздер болот. Баткен районунун аймагында социалдык келишим долбоору аркылуу мамлекеттик колдоо алып, ишкерлик менен алектенип жаткан жарандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Бул долбоор жарандардын жашоо турмушун жакшыртып, аларга өз алдынча киреше табууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Алардын катарында Гүлайым Эргазиева да бар. Ал да чек айылында тигүү цехин ачып, өз алдынча ишкерлик жүргүзүп келет. Ал алган каражатты максаттуу колдонуп, үй бүлөсүнүн кирешесин арттырганын белгилейт. Азыркы учурда эми негизи ошо соцконтракт эмеси менен негизи жакшы кирешеге чыктым десем болот. Айына 2000 алгандан көрө, мисалы, үй бүлөлүк бюджетиме жакшы эле эме кошуп атам да, мындай жардам болуп атат да. Азыркы учурда мисалы орто эсеп менен бир 50 000 чейин түшүп атат да, киреше десем болот да. Мисалы, аялдардын кийим-кечеси көп өткөндүктөн мен мынантип мисалы лекаларды жасатып алдым. Жасатып алып, ошол размер кылып, ошол количествосын көбүрөөк чыгарганга аракет кылайын деп атам да. Анан бул жакка мына өзүнүн ушул үйүбүзгө эле цех баштадык да. Азыркы учурда эми бүтөр алдында турат. Бүтсө ошол жерге дагы жумушчу орундарды көбөйтүп, ошол жерден ошол эмелерди көбүрөөк чыгарганга аракет кылып атабыз да. Маалым болгондой, Баткен районунда 2022-жылы 37 үй бүлө, 2023-жылы 335 үй бүлө, ал эми 2024-жылы 1136 үй бүлө социалдык келишим аркылуу колдоо алып, ар кандай тармактарда ишкердик жүргүзө баштаган. Бул мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан социалдык саясаттын натыйжалуулугун жана жарандардын эмгекке болгон умтулушун далилдейт. 2025-жылы бул долбоор уланып, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 150 000 сомдон каржылык колдоо көрсөтүүлөрү күтүлүүдө. Бул каражат аларга өз алдынча бизнес ачууга, жумуш орундарын түзүүгө жана жашоо шартын жакшыртууга багытталат. Айсулуу Абдилаким кызы, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Заказ жакшы, азыр ошол 25-ти Москвага жөнөтүшүм керек да.